Davuşun eneler cihatında, ayazat cihatında ulantı vermekçiyiz. Aytayın degенім қалашыбыз Munara Матиева дағы бір мықты көргөзмөгө барып күбө болуп келди. Бул болсо 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата Кыргызстан аялдар конгресси уюштурган көргөзмө экен. Анда бул көргөзмөгө да кайсы айымдар катышты көрөбүз. Бул өзгөчө жакалуу заманбап стилде тигилген Кыргыздын жеңи жок чапаны Жумагүл Сариеванын кол эмгеги болуп эсептелет. Кыргызстандын ар кайсы аймагынан келген эң мыкты кол өнөрчүлөрдүн ар кандай өзгөчө уникалдуу эмгектери бүгүн баш калабыз Бишкекте атайын көргөзмөгө коюлду. Марипа Мукамова көргөзмөгө Нарын облусунун Актала районунан келген. Кыргыз элинин атадан балага, энеден кызга, муундан муунга өтүп келаткан көнөрбөс кол өнөрчүлүгүн өнүктүрүүгө кошкон чоң салымы үчүн ал жакында эле маданиятка эмгек сиңирген ишмер наамын алган. Бул көргөзмөгө бабалардын батасы Жибек жолу аттуу өзгөчө шырдактары менен катышты. Бабалардын батасы шырдагыбыз. Бул шырдак ою салып турат, кыргыз элине батасын берип атат. Бул кыргыз эли көчмөн болгондуктан ушу кыргыз эли көчмөн келген түндүгү анан жана биздин кара жорго бийин бийлеп аткан жигиттерибиз, жаштарыбыз. Бул ала тообуз, Жибек жолу деген шырдагыбыз. Бул арча кыргыздын арчасы, тоолорунда өскөн кыргыздын ала тоосу, көчмөндүктү билгисет төөлөрүбүз. Анан кыргыздын бүркүтү. Көргөзмөгө Бурулмамбетова, Гүлмира Акматова жана Жумагүл Сариева сыяктуу белгилүү кол өнөрчүлөрдүн эмгектери коюлду. Илгерки орустардын жолугунан жана мексиканский пончону бириктирип жолук кылып чыгарган Гүлмира Акматова. Бул меринос койдун жүнүнөн аны жолук кылып салынып, алторгай юбка кылып дагы кийип алса болот. Эгерде офисте иштесеңиз, оң колуңуз менен иштеп, сол колду жылуу кылып кармасаңыз болот. Менин колумдагы бул жөн эле гүл эмес. Бул атайын жүндөн, жибектен жасалган кор. Муну тагынып алса болот. Окей. Муну мындай кылып тагынса. Бул деле өзүбүздүн эле кемсел кичине стилизованный стилдешилген жакасы. Атак жайкага жаш балдарга, мектепте окуп жүргөн, мектептеги чоңураак класстагы балдарга бул жерде болсо аркардын тоодо жүргөн аркардын элеси оймо менен түшүрүлгөн. Кыргыздын улуттук өзгөчөлүгүн даңазалаган экологиялык таза кездемеден жасалган кооз буюмдар Кыргызстандагы Франциянын толук жана ыйгарым укуктуу элчисинин жубайы Татьяна Руну дагы көңүл кош калтырган жок. Прекрасные ковры, прекрасная одежда, прекрасное творение, которое сделано руками, которое очень приятно трогать. Ты чувствуешь, что это очень мягко, нежно. Поэтому это все прекрасно здесь, все. Бул көргөзмө Кыргызстан аялдар конгресси тарабынан уюшулган. Кыргызстан аялдар конгресси ушу 24 жылдан бери 65 долбоорду ишке ашырдык да. Мына ошо долбоорлордун арасында чакан жана орто бизнести колдоо маселеси, анан улуттук прикладдык искусствону ар дайым колдоп келебиз да. Мына азыр дагы биз ушу Индияга барып келдик элек, мына жаңы эле келдик да Индиядан. Ушул маселе боюнча азыр болсо ушу Францияга дагы бир кадам шилтеп атабыз. Франциянын элчинин жубайы Татьяна Ру ушул маселени өзү көзөмөлдөп, аялдар конгресси менен бирдикте ошо чоң бир көргөзмө өткөрсөкпү деп атабыз Францияда. Мындай иш-чара ушул жылдын жай мезгилине пландаштырылууда. Мунара